Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бул 10 күндөгү кылынган жакшы амал Алланын алдында эң улуу жана эң сүйкүмдүү. Bundan улуураак жок, bundan сүйкүмдүүрөөк жок. Ошондуктан ушул күндөрү силер тасбих, субханаллахны көбөйткүлө, тахмид, альхамдулиллахны көбөйткүлө, тахлил, ла илаха иллаллахны көбөйткүлө, такбир, Аллаху акбарды көбөйткүлө. Ушуларды силер көбөйткүлө деп пайгамбарыбыз бизге буйрук берди. Көп айткыла. Канча жолу көп айтабыз? 10 жолу, 20, 100, алдындар айтышкан 300 жолу айтсаңыз ошо көпкө киресиз. Канча киресиз? 300 жолу айтсаңыз, сиз Кур'андагы бая көп айткыла, хадисте көп айткыла деген жери бар го, ошого сиз илешесиз. Өзгөчө нары бери басып жүрүп айта беребиз. Бирок сиз эгерде бир жан дүйнөңүздү тазалагыңыз келсе, Алла Тааланы дагы жакындан тааныгыңыз келсе, Аллага жакындагыңыз келсе, анда кыбланы карап ушуну 300 жол тартып. Эч ким телефондорду өчүрүп, эч ким менен алаксыбай, кыбланы карап, таарат менен отуруп 300дөн бери. Анан келип мага айтың. Бияк окшошпой калды го депчи. Кандай экен? Башкача руханият. Аны сиз өзүңүз тарткандан кийин өзүңүз айтасыз. Бул тил менен түшүндүрүп бериле турган нерсе эмес. Алла ар кимге өзүнүн ихласына, курбанчылыгына жараша берет. Сиз башка иштерди дүйнөнүн кичине таштап келдиңиз, азамат. Алла баалайт буну. Алла Таала баалайт буну. Канча иши бар, машалла, убакыт бошотуп келди дейт. Ихлас менен бирөө көрсүн, бирөө мактасын, бирөө билсин, кызыктырбайт ал. Аллахым билсе болду, жаратканы билсе болду. Пайгамбарыбыз айттыр, бул 10 күндөгү зикирге, любой күндөгү зикир жетпейт. Алланын алдында эң сүйкүмдүү экен, эң улуу экен. Ошон үчүн мына